Гүлбаевдин өкүл атасына издөө салынды. Бул чогулганды сүрөт эсиңиздеби? Президент Садыр Жапаровдун оң тарабында удасы Акылбек Түмөнбаев, сол тарабында Кыргызстанда Крим чөйрөдө Азимрой кайманаты менен таанымал Орозахун Сайдазимов отурат. Аны президент былтыр президенттик резиденцияда кабыл алганын Медиа Хаб аныктаган. Эми Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маркум Кримтөөл Камчы Гүлбаевдин өкүл атасы дал ушул Азимройго айып тагып, издөө салганын 15 ноябрда жарыялады. Ал Гүлбаевдин уюшкан кылмыштуу топторун каржылоого, мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырууга жана башка оор беренелер боюнча айыпталып жатат. Атайын кызмат Азимрой Гүлбаевдин таасирин пайдаланып, коркутуп, үркүтүп, Бишкекте салынып жаткан Арстан Тауэр бизнес борборунун 10 миллион АКШ долларын түзгөн 6000 чарчы метр үлүшүн мыйзамсыз ээлеп алганын жана 1 миллион АКШ доллар басындагы батирди сатып алып, жубайына каттатканын, ал батирде Гүлбаев да жашаганын